2015-жылдын 22 январында ички иштер министри Мелис Турганбаев Жалал-Абад жана Ош областтарынын бир канча райондорунда 3 күндүк расмий иш сапарында болду. Жалал-Абад областынын Спутник кичи шаарчасында ЮНЕСКО эл аралык коомдун жардамынын негизинде салынган бөлүмдүн ачылыш аземине катышты. Бүгүнкү күндө биз ушул профилактика жагына көп көңүл буралы деп атабыз. Ошонун себебинде мындай заманбап зданияларды куруп, жанагындай кичинекей аймактык бөлүмчөлөрдү дагы ачып атабыз, жерлерди өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Мына сиздер жапа турмак милицияга жардам берип, көчөдө болуп аткан тартипсиздиктердин баардыгын чогуу түзгө салсак, мен ойлоп атам, мамлекетте да өз иш болот. Жанагындай жаш балдарыбыз дагы кылмыштуулукка барбайт. Мен белгилеп кетет, акыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, милиция кызматкерлери менен биздин жарандарды бир-бирине болгон мамилеси өзгөрүп, ишеними көтөрүлүп, көп иштерде чогуу болуп атабыз. Белгилеп кеткен нерсе бүгүнкү күндө биздин милиция кызматкерлери элибиз менен тыгыз байланышып, жаштарыбызды тарбиялоодо чоң салым кошуп, өзгөчө спортко, башка бир коомдук иш-чараларга өзүнүн салымын кошуп атат. Бүгүнкү күндө мына пункттун ачылышы Американын посольствосунун колдоосу менен, милициянын өзүнүн чоң колдоосу менен ачылып атат. Мен каалайт элем бул жерде жалаң эле алдын алуу иштери болсун. Бизде укук бузуулар азыраак болсун. Мына ушул жерде отурган жарандар бардыгыңыздар келип, ушул жерде керек болсо консультация алып, керек болсо кеңеш берип, өзүңөрдү жакшы сөзүңөрдү кеңеш алып келсеңер болот деген ойдомун. По наркотикам и преступности, которая финансируется нашим бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности в Вашингтоне. Бул долбоор биздин ички иштер министрлиги менен чогулукта өткөрүп жаткан Вашингтондогу кылмыштуулук жана баңгизаттар менен күрөшүү бюросунун колдоосу менен Бириккен Улуттар уюмунун кылмыштуулук жана баңгизаттар күрөшүү боюнча башкармалыгынын биргелешкен жумушу болуп эсептелет. Андан соң Жалал-Абад шаарындагы жаш жеткинчектер үчүн оңдолуп ишке берилген спорт имаратында болду. Бул спорт имаратынын бүтүшүнө ички иштер министрлиги чоң көмөк көрсөткөндүгүнө жергиликтүү жетекчилер ыраазычылык билдиришти. Келечек муундар спорт, маданият сыяктуу ден соолукка, жеке жашоолоруна пайда алып келүүчү машыгуулар менен алек болсо, кылмыш дүйнөсүнөн алыс болот деп билдирди өз сөзүндө министр. Бул залга ошо сентябрдан баштап келатам. Жакшы. Күнөө достор менен келем, машыгып кетем. Ошо кылган жерим ал мектеп окуу. Бүгүнкү күндө да мына шарт түзүлүп атат. Мына былтыр июнь айында мына ООНдун жардамы менен мына Вера Ткаченко жүрөт, өзү посольство Америкага ошол финансировать этип берген, каржылап. Мына ошонун негизинде мына буреке фундамент капсула салынды эле. Мына азыр Кудай буйрса азыр келип мына жакшынакай зданияны ачып атабыз. Вот, мындай зданиядан булар дагы Баткен областында Таштомчук деген айыл бар. Эң жанагы тажик менен кыргыздардын бир мындай жанагы шахматный граница бар го, эң сложный участок да, аябай татаал. Ошол жерге ушундай жаңы да салып беришти. Жакында эле мен былтыр барып ошол жерге машинесин бердим. Дагы ошол өздүк курамды дагы мындай көбөйтүп бердим, ошол жерге шарт түзүпчү. Мелис Турганбаев андан аркы иш сапарын Каракулжа районунун ички иштер бөлүмүнүн мурунку иш сапарында тапшырып кеткен оңдоп түзөө иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Жергиликтүү калк менен болгон жолугушуусунда министр атайын милиция кызматкерлерине жерлерде үйлөр салынып жаткандыгын, коомчулуктун коопсуздугуна кепилдик болгон сакчыларыбыздын жашоо шартына, маянасына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеп өттү. Эң биринчи менин максатым ушул шарттарды түзүп бериш керек. Себеби көп жылдардан бери бул маселе калып калганда. Мына эл деле сүйүнүп атпайбы? Биздин жаныбызга алып келип берсең, жанагы бөлүмчөлөр курулуп атат. Анан бизге мындай ыңгайлуу болот эле депчи. Анан кээ бир айылдар алыста. Мисалы шаарда эле тиги новостройкадан центрга келиш үчүн көп убакыт кетет. Ошол новостройкаларга куруп коюп бердик бөлүмчөлөрдү. Мына баягы арзануулар дагы өзүңөр айткандай азайды да бүгүнкү күндө. Өзгөн районунун ички иштер бөлүмү менен таанышкандан соң жергиликтүү элге кайрылып, милиция кандай иштеп жатат деген суроого министр элдин жообун алды. Сандырда тыгыз иштеп атат шаардачы. Бүт порядок боюнча жардам берип атат. Муну ачык айтыш керек. Рахмат иним мынаги полковник Башкир.
Mına tünü жүргүзүп койду, Иванов Садырдын помы жаңадан барды. Калбаев, эле? Калбаев. Памятниксла берат. Ушулар баары түн иш болуп атат. Мен десем мына настоящий милиционер иштеп атат. Сүйүнбегини мен сырттан тааныйм. Сага рахмат, өмүрүң өрсүн, дайымыз ушуну чечет, иш кылган үчүн буга асалар. Иш кылбаган адам тааныгыз эч ким асылбайт да. Отура берет. Бүгүнкү сиздин кечеги идеяңызды биздин акимибиз жеткирди. Айыл-айылга чоскойлоосу эл менен жакын болуп, бул эң туура нерсе. Кээ бир маалда өзүңүн балаңа тилиң өтпөй, өзүңүн туугана тилиң өтпөй калса, качан бардым билсең атасың, азыр айылда бар. Biz mına şu rayonuna gelgeningizde birinci yolu görüp turuz. Men işte birinci ministrlerden birinci adam sizi görüp atamda. Şu rayonlarda yerlerde bu yerde hazır değişmenler çağırgan yok. Her bir adam kahvaltılar geldi de. O şey için sizge çoğun rahatsızlığında ayıp ketem. Bir çoğun rahmat. Daima şundan ministrliğinizden tayvacı düşünüldü kalayım. İkinci, buna hazır girip yaratkanınızda siz gördünüz. Benim için tura kaldım. Buna gayelerde özümüzde görüp ataslar. Gayelerden bir izdanyası yok da bizim rayonda. Bizim hazır bunu eşitleştirip atkan gayelerdə buna hazır bizim rayon hakimimiz aytып bersin, ona Merkorat aytып bersin. Öte kıyın ahvalda kaldı. Ştatda bu yerden kişine murunku ministrimiz az aytып koydu da gayelerde. Buga biz öte naradır. Sebebi hazırkı malda maşina degen her bir adamda 2'den 3'ten maşina kuru gelip kaldı. Anan bizge gaye yetişmeye kaldı. Bunun gayeleri jaman görsek hazır biz gayeleri жақсы görüp kalgan mal oldu kaldı. Söz görüp berdi. Sebebi buna hazır kuru koydu. Bizde buna Mokat'ta kuru koy var. Buna kızıp ya batken taraf koysanız görseniz gerek. Oşo yerde sizde geletkanlar gana gayeler bayağı maşınlar kalıp koyup kalgan malda kaç tane propka degen nerse olur da bizde için. Şuga gayeler yetişmeydi. Здание боюнча жерди чечип берсе, неметип беребиz, куруп беребиz. Bunda kийинсиге дала иштетем мен ал боюнча да. Бул маселе боюнча берки неме боюнча баягы эми элден көбүрөөк жалп болуп кеткенде баягы мурун кичине кыскартып коюптур гаелердин баарын. Анын үстүндө биз азыр мурда местный бюджеттен өзүнчө гаелерди кармачу, акимият, баягы дотацияда турбаган райондор кармашчу да, анан ошон үчүн көбүрөөк болчу. Анан азыр бизде баарыбызды закон мыйзам чегинде көз бюджетке өткөзүп койду, мамлекеттик бюджетке. Ошонун негизинде кичине кыскарып калды да гаелер. Мына азыр эми жана орус жигитти койгом, Диченко деген республика гаегеч. Азыр ошону жиберейин деп атам бияка. 2 участковый бар. Эми айылдар көп да 8 айыл бар элде. Эми ошол уларга эми өздөрү жетишпей атат да. Ушуларга бир ночной милицияга окшогондой бир сержанттардан бөлүп бериш керек да. Алиги түнкү мисалда мына эми бул өзүндө базада жок эми мындай сержанттар. Допустим, мына Оштон мындай бир командировка кылабы, кандай кылат. Ушуларды кеңейтип берсе, жардам берсе, ошол жакшы иштеп кетет да. Мисалдан азыр биз граница жакын да бизде. Граница жанжалдар көп болуп атат. Мисалдан бир койчу 5 коюн айдап чыкса, жашаган адам. Ал эми ушул тосуп алган мындай проводка менен. Ошол жерге барып турса, солдаттар чыгат да баягын тутуп токмоктоп, койлорун алып кирип кетип атат. Аны эми ошого мисалдан эми бирөөнү чакырса, участка өзүбүз жетпей атат да. Мен ушундай түшүнөм да, бул узун 4-5 айыл ошондой неме болгон. Тусаш биринен. Берден алданып кетип калган. Анан азыр кайтканы коркуп атат. Үй бөлөсү менен кетип калгандар бар. Ошолорго кандай чара көрсө болот? Кече биз силерди кечиребиз деген сөз болобу, эме болот мамлекет тарабынан. Коркуп атат деп атат да, үй бөлөлөрү да, ата-энеси, ака-укелери. Халк тарабынан канаттандырарлык дегенине карабай, бир кезде бүт өлкөгө үлгүлүү катары бааланган Өзгөн районунда бүгүнкү күндө кылмыш иштери көп катталып, андан да ачылбай аткандыгына эскерүү берип өттү. Мындан ары ошол милиция менен жергиликтүү бийликтин тыгыз байланышы жөнүндө кандай кылып иштерди алып барыш керек. Андан да мындай чоң кылмыштар болуп атат. Мелис Турганбаев 3-күнкү иш сапары Тоолу Алай районунан уланды. Калктын саны 81 069 милиция кызматкери тейлейт. Тоолу жерде мал уурулук менен кылмыш катталган болбосо эл тынч. Калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп турат. Быйыл жаңы жылда эң бийик балаты жасап, элди ынтымакка, биримдүүлүккө чакыруу салтанаттарын өткөрдүк. Алыскы тоолу аймактарга да атайын дарыгерлер, мугалимдерден турган топторду түзүп, кабар алып турабыз, деди райондун акими Таалай Сарыбашев. Бүгүнкү күндө районда коомдук саясат тынч,
Эң негизгиси ушу ар бир айылда министрдин талабы ушундай экен, аймактык милиция пункттары болсун деген. Мына биздин 14 айыл өкмөт 62 айыл бар. Ушул айылдардан, негизги айылдарда ушу 20 ушундай аймактык пункттарды ачтык. Анан министрдин дагы талабы бүгүн ушу барлашканы дагы ушу элдин милиция менен ортодогу мамилеси кандай экен деген суроо болуп атат. Мына эл дагы өзү ички дүйнөсүндө болгон кандай иштер болуп атканын айтып беришти. Эң бүгүнкү күндө биздин райондо ушу райондук ички иштер бөлүмү, милиция эл менен жакшы мамиледе, ар бир даталуу күндөрдө, ушул жаштардын майрамдарында ушу элдерге өздөрүнүн демөөрчүлүктөрүн көрсөтүп, элде кандай жакшы жаман күндөр болсо ошо эл менен бир болуп тыгыз байланышта иштеп атат. Андан соң министр Араван районунун ички иштер бөлүмүнөн кабар алды. 60% өзбек улутундагы кыргыз жарандары, 40% кыргыздар жашаган бул райондун калкы министрдин келишине абдан ыраазы болушту. Бул райондогу эң опурталуу маселелердин бири жаш өспүрүмдөрдүн алданып Сирияга кетип жатышына кабатыр экендигин билдиришти. Сириядан өкүнүп кайра кайткан балдарыбызга кандай чара көрүлөт? Мыйзам катуу жоопко тартпаса кайткан балдарыбызды өзүбүз тарбиялап алат элек деп суранышты. Бүгүнкү күндүн кооптуу маселесине айланган Сирияга алданып кеткен жарандар кайтып келип, ал жактан үйрөнгөн нерселерин өлкө ичине жайылтуу менен андан да көп коркунуч алып келбейби деген сурообузга ички иштер министри мындайча жооп берди. Мен ойлоп атам, эгерде өзлөрү добровольно кайра келебиз деп атса, андайга барбайт болуш керек деп. Бирок биз аларды эми баягы учетко алабыз. Көзөмөлдөйбүз. КГБнын кызматкерлери дагы иштешет алар боюнча. Үмүт Муканбетова, Кабарлар KG сайтына.